Салам достор, барыңыздарга кутмандуу күн. Бүгүнкү чыгарышыбызда сиздер менен кайрадан эле Кыргыз-Түрк Манас университети тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Экзамендери кандай болот, кайсыл предметтерден болот, кандай документтер керек экзамен тапшырыш үчүн, ошолор боюнча кенен сүйлөшөбүз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз-Түрк Манас университети Кыргызстандагы алдыңкы окуу жайлардан болуу менен бирге студенттерге акысыз билим берип келүүдө. Бирок бардык эле студенттер бул университетке кирип акысыз түрдө бюджеттик негизде билим ала албайт. Ал үчүн өзүнүн университеттин кирүү сынактарын тапшырып, жетиштүү упай топтоп, андан кийин гана бул университеттин студенти боло аласыз. Экзаменге кандай документтер керек, эмне кылыш керек, ошол экзамендер тууралуу сиздерге азыр кенен маалымат бергенге аракет кылам. Эң көп суралган суроолордун бири сынак кайсы сабактардан болот? Сынак боюнча биз 3 бөлүккө бөлүп карап алсак болот. Биринчисинде табигый так илимдер, гуманитардык илимдер жана англис тили бөлүктөрү. Негизги тест жана англис тили деп бөлүп алалы. Негизги тестке табигый так илимдер жана гуманитардык илимдер кирет. Бул боюнча экөөнөн 60-60тан 120 суроо берилет. Бул сиз сөзсүз түрдө тапшырышыңыз керек болгон сынак. Ал эми англис тилинен болсо 60 суроо берилет. Англис тилин каалоочулар тапшырат. Мисалы, эгерде сиз пландап аткан болсоңуз, мисалы англис тили котормочулук бөлүмүнө, эл аралык мамилелер, филология ушул сыяктуу кээ бирки факультеттерди тандап аткан болсоңуз, анда англис тилин ал жака сөзсүз түрдө тапшырышыңыз керек болот. Ал эми башка факультеттерди тандасаңыз, англис тили сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө тапшыруу керек эмес. Бул жерде негизги тесттен 120 суроо, ал эми англис тилинен 60 суроо берилет. Жалпы 8 предметтен сабак болот. Англис тилин кошкондо 9 болот ошондо. Табигый так илимдерден биология, химия, физика жана математика сабактарынан, ал эми гуманитардык илимдерден болсо география, тарых, кыргыз тил же орус тил, адабият жана логикалык суроолор деген бөлүмдөр бар. Ушул предметтерден сиз сөзсүз түрдө экзамен тапшырасыз. Ал эми англис тилин бул жакта көрсөтүлгөн жана башка ушул сыяктуу факультеттерге керек болсо, ушул факультеттерди тандайм десеңиз, анда англис тилин бул жака да сөзсүз түрдө тапшырасыз. Биология, химия, физикадан 12 суроо келет, математикадан 24 суроо келет. Ал эми география, тарых жана адабияттан 12ден суроо келсе, кыргыз тил же орус тилден 20 суроо, логикалык суроолордон 4 суроо келет. Сынактардын суроолору кыргызча жана орусча эки форматы тең берилет. Кааласаңыз кыргызча вариантын, кааласаңыз орусча вариантын карап тапшыра берсеңиз болот. Экзамен канча убакытка созулат? Экзамен негизги сынак жанагы табигый так илимдер жана гуманитардык илимдер деген жалпы 3 саатка созулат. Сиз 3 сааттын ичинде 120 суроого жооп берсеңиз болот. Ал эми англис тили 60 суроого 90 мүнөт берилет, 1,5 саат. Ушул убакыттардын ичинде сиз экзамендик суроолорду, тесттерди иштеп бүтүшүңүз керек. Экзаменде кандай суроолор келет? Экзамендеги суроолор тест форматында берилет. Суроонун 5 варианты болот. Туура вариантын таап, бир эле вариантын таап, сиз анан ошол туура жерге тегеректейсиз. Мисалы үчүн, Кыргыз Республикасы кайсыл жылы Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болду деген суроо келсе, эгерде туура жооп Б варианты болсо, сиз сынак баракчасынан карап туруп, Б вариантын карап ошону тегеректейсиз. Мисалы, сиз ортодо белгилегендей, сынамык пробный тесттерди белгилегендей эле, ушул сүрөттөгүдөй кылып, бир туура вариантын ичин тегерек кылып боеп чыгасыз. Тесттен эң аз канча упай топтоо керек? Тесттен өтүш үчүн, Манаска өтүш үчүн эң аз 120 упай топтошуңуз керек. Негизги тесттен, ал эми англис тилинен 60 упай топтошуңуз керек. Экзамендерге бир суроого, туура жоопторго канча упай берилет, кандай эсептелет, ошолор боюнча кенен маалыматты бул жакта көрсөтүлгөн сайттан дагы кошумча маалыматтарды алсаңыз болот. Ал эми экзаменге кантип киребиз деген суроо туулду сизде. Экзаменде алгач кирүү үчүн электрондук каттоодон өтүп, андан кийин сынак баракчасын аласыз.
Сынак баракчасы бул экранда көрсөтүлгөн менин сынак баракчам бул. Ушул сыяктуу сынак баракчасы берилет сизге эгерде документтериңизди тапшырганыңыздан кийин. Анан ушул сынак баракчасы менен экзамен күнү паспортуңузду анан ушул сынак баракчасын алып алып экзаменге барып кирип катыша аласыз. Сынак баракчасын алуу үчүн бул жакта документтерди электронный варианттарын алгач тапшырып, анан сынак баракчасын аласыз да. Манастын экзаменине катышуу үчүн кандай документтер керек? Эң алгач эле 11-классты бүткөндүгүңүз тууралуу аттестат же колледжди бүткөнүңүз тууралуу диплом керек болот. Андан кийин паспорттун электрондук форматы, ОРТнун сертификаты, ошондой эле 3-4 форматындагы сүрөт, каттоо акысы үчүн төлөнгөн квитанциянын сүрөтү. Квитанция боюнча айта кете турган болсок, эгерде сиз негизги эле тестти тапшырам десеңиз, анда 500 сом төлөйсүз. Англис тилин кошуп тапшырам десеңиз, ага дагы өзүнчө 500 сом, жалпы 1000 сом төлөйсүз. Эгерде англис тилин кошом десеңиз, англис тилин кошпосоңуз, анда 500 сом эле төлөйсүз. Анан төлөгөнүңүз тууралуу реквизитти ушул документтериңизге кошуп, электронный форматын жүктөйсүз да. Анан муну каяка төлөйм деп адашып албаңыздар, өзүнүн реквизиттери болот. Сайтка кирип, ошол жактан карап, анан ошол жака Демирбанк аркылуу төлөсөңүз болот. Анан ошонун квитанциясын, чегин ошол документтериңизге кошуп жүктөйсүз. Анан ошол комиссия сиздин документтериңизди карап, текшерип чыгып, эгерде туура жөнөткөн болсоңуз, туура болсо бардыгы, анда сизге сынак баракчасын берет. Ошол сынак баракчасы аркылуу экзаменге кире бересиз. Качан катталуу керек? Экзамен качан болот? Сынакка катталуу 2023 жылы 30 июндан 5 июлга чейин ушул аралыкта болот. Ушул аралыктын ичинде сиз жогоруда көрсөтүлгөн документтериңизди сайтка электрондук форматта тапшырышыңыз керек. Анан ошондон кийин сизге сынак баракчасын жөнөтөт. Сынак күнү экзамен 9 июль болот. 2023 жылы 9 июль болот. Ушул күнү аталган саатта, аталган жерге сынак баракчаңызды, паспортуңузду алып келесиз, сынакка кире бересиз. Ушун менен биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна келип жетти. Аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Ушул видеону көрүп жаткан бардык эле көрөрмандар Кыргыз-Түрк Манас университетине тапшырууну пландап, же болбосо экзамендер тууралуу маалымат алгысы келгендер болушу мүмкүн. Бардыгыңыздар эгерде экзамен тапшырып кала турган болсоңуздар, өтүп кетишиңиздерге тилектешпиз. Баарыңыздарга ийгилик. Кийинки чыгарылыштардан жолугушканча саламатта туруңуздар.